Bismillahirrahmanirrahim. Mulk suresi 1. ayeti. Tebarakellezi biyedihil mulku ve huve ala kulli şeyin kadir. Tebarakellezi birinci bölügü. Ekinci bölügü. Gördünüz mü? Biz 3'kө 3 ыкмасы менен мына ушул аятты жаттап өттүк. Мындай карасак, вакыттын эсебине караганда Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мурдагы сабагыбызда biz Кур'ан-ы Каримди жаттоонун 6 сыры деген сабак чыгарганбыз. Бүгүн биз иншалла Кур'ан-ы Каримди эң жеңил жаттоонун ыкмасын айтып өтөбүз. Дүйнө жүзү боюнча көптөгөн карылар, хафиздер колдонгон ыкманы айтып өтөбүз. Бул ыкманын аты 3-кө 3 ыкмасы. Албетте, эгер сиз бул ыкманы колдонуп Кур'ан-ы Карим жаттасаңыз, өтө бат жаттайсыз жана көпкө чейин эсиңизде сактап жүрө аласыз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар, көпчүлүк бир туугандарыбыз Кур'ан-ы Карим жаттоо өтө кыйын, же болбосо вакытты талап кылган иш деп ойлошу мүмкүн. Азыр биз айтып өткөн 3-кө 3 ыкмасы сиз мисалы Кур'ан-ы Каримдеги бир катарды 1 мүнөттө же 2 мүнөткө жетпей жаттап аласыз. Ушунчалык жеңил ыкма, аны колдонуп сиз Кур'ан-ы Карим өтө бат жаттап баштайсыз. Анда эмесе 3-кө 3 ыкмасын айтып өтсөк. 3-кө 3 ыкмасы дегени бул 3 кадам аркылуу биз бир аятты жаттап өтөбүз. Мисалы, баарыбызга белгилүү болгон Mulk сүрөсүнүн 1 аятын биз ушул 3-кө 3 ыкмасы менен азыр жаттап көрөбүз жана анын результат, пайдасын, жыйынтыгын сиз сабактын аягында эң жакшы көрө аласыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Mulk сүрөсүнүн 1 аяты. Табаракаллези биедихил мульку ва хува аля кулли шейин кадир. Биринчи кадам, сиз бул аятты жаттоодо биринчи кадам аятты 3 бөлүккө бөлүп алабыз. Биринчи бөлүк, мисалы, Табаракаллези биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү биедихил мульку, үчүнчү бөлүк ва хува аля кулли шейин кадир. 3кө бөлүп алдыкпы? Бул биздин биринчи кадамыбыз болду. Аятты 3кө бөлүп алдык. Табаракаллези биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү биедихил мульку, үчүнчү бөлүгү ва хува аля кулли шейин кадир. Биринчи кадамды басып өттүкпү? Экинчи кадам ушул 3 бөлүккө бөлүнгөн бөлүктөрдүн ар бирин 3 жолдон кайталайбыз. Табаракаллези, Табаракаллези, Табаракаллези 3 жол окудук. Кийинки бөлүктү 3 жол окуйбуз. Биедихил мульку, биедихил мульку, биедихил мульку. Үчүнчү бөлүктү дагы 3 жол окуйбуз. Ва хува аля кулли шейин кадир, ва хува аля кулли шейин кадир, ва хува аля кулли шейин кадир. Экинчи кадамды басып өттүк. Ар бир бөлүктү 3 жолдон кайталадык. Эми 3 бөлүктүн баардыгын чогултуп чогуу кайталайбыз. Табаракаллези биедихил мульку ва хува аля кулли шейин кадир. Бир жол болду. Экинчи жол. Табаракаллези биедихил мульку ва хува аля кулли шейин кадир. Үчүнчүсү. Табаракаллези биедихил мульку ва хува аля кулли шейин кадир. Көрдүңүзбү? Биз 3-кө 3 ыкмасы менен мына ушул аятты жаттап өттүк. Мындай карасак, вакыттын эсебине караганда 1 мүнөт же 2 мүнөт вакыт кетти. Сиз бирок бир аят жаттап алдыңыз. Көрдүңүзбү? Канчалык Кур'ан-ы Карим жатташ жеңил жана болгондо дагы бул ыкма канчалык деңгээлде Кур'ан-ы Карим жаттоону өтө жеңилдетти. Өтө жеңил ыкма, өтө жөнөкөй ыкма. Эгер сиз муну колдонуп жаттай турган болсоңуз, анда бат эле Кур'ан-ы Карим жаттап өтүп, иншалла бул дүйнө жана акыретте өтө көптөгөн соопсузлуктарга ээ болосуз. 3-кө 3 ыкмасын үйрөнгөндөн кийин бизге бир канча нерселерди билүүбүз зарыл болот. Эң биринчиси, сиз Кур'ан-ы Карим мусхаф алганда бир түрдүү мусхаф тандасаңыз жакшы болот. Мисалы, ошол мусхаф сары өңдүү болсо, же жашыл өңдүү болсо жакшы болот. Себеби адамдын зрениясын сары өң жана жашыл өң адамдын зейнин дагы ачат дейт кээ бир карыларыбыз. Ошого колдон келсе сары түстөгү Кур'ан алсаңыз же жашыл түстөгү Кур'ан алсаңыз, анда бул Кур'анды жеңил жаттоого сизге өтө жакшы жардам берет. Экинчи айта кетчү нерсе, Кур'ан-ы Каримди жана айттык го жаттап жаткан кезде сиз үнүңүздү чыгарып окусаңыз өтө жакшы болот. Себеби адам жаттап жаткан кезде анын бир эле мээге ошол маалыматты жеткирүү үчүн сиздин тилиңиз дагы жатташ керек, көзүңүз жатташ керек карап,
анан кулагыңыз аркылуу дагы ошол үн, ошол аят кирип мээге сигиш керек. Эгер ушул 3 каналды тең чогуу иштетсеңиз, көздү, тилди, кулакты, анда сиздин эс тутумуңузга өтө бат керет жана көпкө чейин сиз эске сактап жүрө аласыз. Эгер сиз ушул 3/3 кылмасын колдонуп кайсы бир аят жаттасаңыз, анда комментарийге жазып коюңуз, мен бул аятты ушинтип жаттадым. Иншалла башкаларга дагы сиздин ушул кылганыңыз мотивация болсун. Аллах Таала баарыбызга Кур'ан Карим жеңил жаттап, ага амал кылып, дүйнө жана акыреттин бактылуулугуна жетүүгө насип кылсын. Анда эмесе биз кийинки сабактарыбызда Кур'ан Каримди кантип бетондой кылып бекем жаттоонун сырларын айтып өтөбүз. Жана узун аяттарды кантип жаттайбыз, кыска аяттарды кантип жаттайбыз, мына ошол жөнүндө иншалла кийинки сабактарда видео чыгарабыз иншалла. Анда эмесе, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.